Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Расул Умбеталиев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Расул мырза, студиябызга кош келиптирсиз. Мына жакынкы арада биздин өлкөдө негизги бир жоопкерчиликтүү дейбизби, же болбосо элдин көңүлүнүн борборундагы дейбизби, партиялардын бирөө СДПК партиясынын съезди өткөн жатат. Бул съезд жөн эле өтпөстөн коомчулуктун арасында ар кандай пикирлерди жаратып жатат. Мүмкүн бул адаттагыдай эле эч нерсе билинбей эле бир багытта өтүп кетсе да эле унчукпай калат беле. Ага карабастан кече жакында мурунку эл өкүлү Мискенбаевдин өз пикирин билдириши жана социалдык тармактан алга кылыш аттуу бир коомдук ишмер бүгүнкү күндө бир мамлекеттик кызматты ээлеген биздин инсаныбыздын анын да өз оюн билдириши бул коомчулукту бир топ бүдөмөк ойлорго салып жатат. Кече жакында мен массалык маалыматтан караганда сиз ошол боюнча өз пикириңизди текст аркылуу билдирген экенсиз. Ал эми биздин көрүүчүлөрдөн да сизге бир топ суроолор келип түштү эле. Эмесе биздин көрүүчүлөргө дагы ошол берген маалыматыңыз боюнча пикир бөлүшүп кетсеңиз. 31 март 2018 жылы ошо СДПК партиянын съездин белгиледи. Эмне дегенде бул СДПК партия бул биринчиден эң бир чоң партия. Бул фракцияда эң бир парламентте эң чоң фракция. Ошо негизинде биз ошо съезддин өткөнүнө биз мындай өзгөчө маани бериш керекбиз. Эмне дегенде өзүңүз жакшы билесиз, бул бүгүнкү күндө СДПК партиянын мүчөлөрү ошо премьер-министр болуп атат, баягы күч органдардын жетекчилери болуп атат, мамлекеттик кызматкерлер иштеп атат, жетекчи болуп. Ошо негизинде бул жөнөкөй бул съезд эмес. Ошо жалпы мен ойлойм бул баягы бул коомчулукка, кыргызстандыкка бул баягы көңүл бурган маанилүү бул съезд деп эсептелет. Эмне дегенде жакшы билебиз, ошо азыркыда президент Сооронбай Жээнбеков ошо СДПКнын мүчөсү болгон. Ошо 31 март 2018 жылы ошол жерде бир эле маселе болуп атат. Бул төрөгөн шайлоо. Эми бул бир эле талапкер бар. Бул мурунку президент Алмазбек Атамбаев ошо төрагалыкка коюлуп атат. Мен ойлойм, бул партиянын мүчөлөрү колдоп кайта төрага болуп калышы мүмкүн. Эми ошо төрага болгондон кийин кандай саясат жүргүзүлөт? Ошо мурунку президент кайта эле ошо саясий ошо талаага келеби? Ошо партиянын жетекчи болобу? Кандай иш алып барат деген бул баягы мүмкүн мамлекеттик бир кызматка келип калышы мүмкүн деген. Эми андай деле болушу мүмкүн. Эмне дегенде мен ойлойм, бул мурунку президент, мурунку партиянын лидери, төрагасы Алмазбек Атамбаев ошо кайта ошо партияны башкарам деген мындай өзүнүн каалоосу бар экен, өзүнүн ой пикири бар экен. Ошо кандай ошо саясат жүргүзөт, кандай баягы ишмердик болот, кандай кайта бийликке келеби келбей, ошондо чоң суроо пайда болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул партиянын кандай өткөнүн бизге, кыргызстандыкка балкы мындай маанилүү. А бул элдин кооптонгону эмне себептен деп ойлойсуз? Ошо съездин өтүшү менен мүмкүн биздин саясатта бир чоң өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, же болбосо ошол жерде бир пикир келишпестиктер болушу мүмкүн деген ойлордун ортого салып жатат. Бул жөнүндө сиз эмне дейсиз? Ачык айтып коюш керек. Эмне дегенде бу жерде ошо баягы президент шайлоо баштап атканда ошо партиянын ичинде бир жарака кеткен. Эмне дегенде кээ ошо политсоветтин мүчөлөрү ошо президент боло турган өздөрүнүн ой пикирин айткан. Ошол жерде кээркилер келишпестик болуп, ошол жерде бирке жарака кеткен. Ачык айтыш керекбиз. Ошо бул Алмазбек Атамбаев ошо Сооронбай Жээнбековго ошо ишеним кылып, ошону талапкер кылып көрсөткөн. Бул баягы эң чоң партия болгон негизинде, ал жерде дагы башка да күчтөр пайда болгон. Ошо партиянын ичинде дагы
ошол жерде керектилер дагы биз болобуз деген, талапкер болобуз деген ошо ойлордун пикири болгон. Но алар чекке кагып ошо бир эле талапкерди, Сооронбай Жээнбековди партия көрсөтүлгөн. Эми ошо тиги акыркы убакта 17 март 2018 жылы ошо форумдун жанында бул Айкөр Ала Тоо коомдук бирикменин ошол жерде жыйыны болду. Ошол жерде Айкөр Ала Тоонун коомдук бирикмесинин төрагасы Мээрбек Мискинбаев айткан сөздөрдө мындай өзгөчө мындай ой пикирлер жаратты. Ошо ал тиги түздөн түз эми мен деле катыштым. Ал жыйынга барып катышып, ошол жерде бул жыйын 17 март 2017 болгон Бозбек Аксы районунун Жалал Абад облусунда болгон баягы кандуу окуялар боюнча бул эскерүү Куран окутуу болгон. Эми ал жерде ошо эң жыйынды алып баруучу бул Мээрбек Мискинбаев, мурунку жогорку кеңештин депутаты, фракция СДПКнын депутаты. Ошол жерде бул баягы партиянын ичинде болуп аткан сөз болуп кетти, айтылып кетти. Ошол жерде бул Асылбек Жээнбеков выбор убагында Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайланып калса, мандатын тапшырам деген убада жөнүндө сөз болду. Ошол жерде түздөн түз талап коюлуп, ошо Асылбек Жээнбеков мандатын тапшырыш керек деп ошол жерде талап коюлду. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Ошо Асылбек Жээнбеков ушинтип айтышы мүмкүн беле? Ал эмне себептен айтышы мүмкүн? Мен агам президент болсо, мен мандатымды тапшырам деп. Аны эл шайлаганда, аны эч кандай мандатын тапшырууга жүйө жок эле да. Же ошол эптеп эле ошол тиги агасын президенттикке жеткирүү максатында ошондой сөз айтылышы мүмкүнбү? Мен сизге айтып кеттим, ошол жерде келишпестик, мындай бири-бирин түшүнүксүз болуп кетти да, ошо партиянын ичинде. Мен дегенде бул жерде айтып кое турган нерсе, бул Асылбек Жээнбеков эми боюн такай эле мына тиги баягы жалпы карап жүрөм, интернет талааны, мына тиги массалык каражаттарды мен толугу менен изилдеп баарын көзөмө салып турам. Ошол жерде Асылбек Жээнбеков андай расмий түрдө андай сөздү айткан эмес. Өзү деле мына 20 мартта ошо баягы СДПКнын отурумда өзү журналисттерге айтты. Мен андай сөз айткан эмесмин. Эмне дегенде ал мүмкүн эмес. Мени эл шайлаган, партияны эл шайлаган. Ошо негизинде биз Бакиевдин учурундай эч кандай үй бүлөлүк башкарууга биз жол бербейбиз. Биз ошо тиги эл менен иштейбиз деп ошол жерде өз сөзүн айтты. Анан да улантызуу болду. 22 күндөн бери Мээрбек Мискинбаев кайта ошо тиги сөзүн кайталап, Асылбек Жээнбеков ошо убада берген, бул мандатын тапшырыш керек дагы сөзүн кайталады. А жерде мындай болбоду. 17 март 2018 жылы а жерде ким айткан айтылган эмес. А бу жерде бул айтып атат. Мен Таласта ошо шайлоо болгондо Таласта жүргөм. Таласта жүрүп ошол жерде таластык элдер ошо сөз көтөрдү. Жээнбековдер булар бир туугандар көп экен. Булар баягы Бакиевдин жолуна түшүп калабы, ошону үй бүлөлүк башкаруу кайта болуп калабы деп ошол жерде мага суроо бер деп Мискинбаев айтып атат. Ошо бул баягы кайта шаарга келип, республиканский штабтын жетекчисине Фарид Ниязовго ошону суроону жолдогон. Ошону сураган, ушундай Таластын эли түшүнүп айтып атат. Кайта ошо тиги Асылбек Жээнбековдер башкалар туугандар болуп, кайта үй бүлөлүк башкаруу тиги системага кайта түшүп калышы мүмкүн деп ошондой суроо берип атат десе, Фарид Ниязов айтты деди, Мирбек мага айтты, Асылбек Жээнбеков, Сооронбай Жээнбеков президент шайланып калса, мен мандатын тапшырам деп ошо айтты деп ошо басым кылды. Үчүнчү жүздөн айтылган сөз болуп чыгып атат. Ошондой болуп атпайбы? Ага ишенип жатат, Эмне дегенде азыр могу тиги мен деле кечээ күнү тиги ошо кайрылуу жасадым, ошондой сөз болду.
Биз аны уккан эмеспиз, бизчи. Жалпы эл уккан эмес. Ошол эл өкүлү Мисканбаев айтып жатат, Асылбек Жээнбеков депутат болуп отурууга моралдык укугу жок деп атат. Менимче, эгерде укукка, мыйзамга таяна турган болсок, Асылбек Жээнбеков бүгүн агасы президент болгондон кийин депутат болуп келсе, бул башка сөз эле. Бул киши ага чейин эле депутат болуп, төрага болуп иштеп келген, бир нече жолку деген чакырылыштардын депутаты болуп келген киши, эл шайлаган киши. Менимче, бүгүн ал киши мандатын тапшырганга укугу жок деп ойлойм. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эми бул мындай да, мен ушу 86-жылдан бери бул Жээнбековдордун үй бүлөсүн жакшы билем. Не дегенде Жусупбек Шарипов менен биз Ташкөмүр шаарда бирге иштегенбиз. Ошол жерде Жусупбек Шариповдун тыгыз иштеп, ал ошо тиги горисполкомдун төрайымдын орун басары эле, мен ошо тиги шахта главный жергочум. Ошону тыгыз иштеп, ошо тиги көп көйгөйлөрдү бирге чечкенге аракет кылганбыз, чечкенбиз. Ошол 86-жылдан бери мен бул Жээнбековдун үй бүлөнүн жакшы тааныйм. Анан Асылбек Жээнбеков менен 2010-жылы таанышканбыз. Ошо тиги баягы 7 апрелден бери ошо кандай иш болгон, кандай болуп бирге жүрүп, ошо тиги эл үчүн эметип, ошо тиги революциянын ошо эмесин баягы максаттарын жеткизгенге биз аракет кылганбыз. Не дегенде Асылбек Жээнбеков төрага болуп иштеген. Бул 3 созувка депутат болгон. 3 созув, 15 жылдан бери депутат болуп иштеген. Анан дагы айтып коюш керек, апрель 2016-жылы Сооронбай Жээнбеков премьер-министрге көрсөтүлүп калды. Премьер-министр өкмөттүн башчысы болуп көрсөтүп калганда, Асылбек Жээнбеков өз калуусу менен, өз ыктыяры менен ошо тиги жогорку кеңештин төрагасынан баш тарткан. Өз калуусу менен кеткен. Мен ойлойм, бул дагы бул бир жагынан бир эрдик. Деген бардыгы кетпейт болчу. Тиги үй бүлөлүк башкаруу болгондо ошондо болмок. Бирөө тиги спикер болуп, бирөө тиги өкмөттүн башчысы болмок. Но андай болгон жок, өз ыктыяры менен кетип, азыр бүгүнкү күндө жогорку кеңеште 120 депутат бар. Ошо 120 депутаттын ичинде ошо жөнөкөй депутат болуп иштеп атат. Ошо негизинде мен ойлойм, бул баягы бул Мискинбаевдин, мен ойлойм, бул өзүнүн калоосу эмес. Бул үстүндө туруп турган ошолор тиги түрткү берди буга. Күчтөрү бар дегендечи. Мына айтып атпайбы, ачык эле Фарид Ниязов ошондой деп айткан депчи. Мен ошо тиги ойлоп атам, мүмкүн Фарид Ниязов да ошондой тиги буларды ошо геройлорду, батырларды колдонуп, ошолорго мен ошо тиги ушундай бир баягы иш аракетти жүргүзүп атат деп мен ойлойм. Ошондой дагы ой күмөнүңүз бар. Мына кече массалык маалыматка сиз өз пикириңизди билгизгенден кийин, ал жерде коомчулук бир топ өздөрүнүн ойлорун да ошол алдына жазган экен. Көптөр айтышты, Расул Металиевке калыс ой үчүн абдан чоң рахмат, бул киши туура айтыптыр деп айтышты. Мен бүгүн сиз менен сүйлөшүп отуруп ойлоп атам, сиз ошол калыс оюңузду бул үй бүлөнү жакын билген адам катары айтып жатасызбы, же ошол президенттин бир тууганы менен чогуу иштешип, бир ымалашып, бир дасторкондон чай ичип калган киши катары айтып атасызбы, же ушу кыргызга күйгөн адам катары бул жерде өзүңүздүн калыс пикириңизди айтып атасызбы? Мен бир өзүмдүн калыс пикиримди айтайын. Бул жалпы оюм. Эмне дегенде ошо Сооронбай Жээнбеков президенттик талапкер болгондо мен колдодум. Эмне үчүн колдодум? Эмне дегенде бул эң бир баягы таза, эң бир мындай туруктуу үй бүлөдөн. Сооронбай Жээнбековду мен баягы изилдеп көрдүм, эч кандай мындай жаман ишке аралашкан эмес. Эч кандай мына тиги баягы чатак иштеге аралашкан эмес. Таза киши. Ошон үчүн мен ошо жалпы баягы эл үчүн деп ошо тиги ошо талапкерди колдогом. Азыр да колдоп атам. Эмне дегенде 8 февраль 2018-жылы Коопсуздук кеңешке айткан сөздөрү мен ойлойм элдин баарына жакты. Эмне дегенде эл ошону күтүп аткан. Ошону үмүттөнүп аткан.
Неден качан ушу тиги биздин эл башчыбыз ошондой тиги коррупцияга ушундай мындай чоң мындай жолго түшүп, ошо коррупция менен күрөшөм деп ушуну аракет кылып атат деп ошол жерде коопсуздук кеңештин ошол жерде отурумда ошо Сооронбай Жээнбеков билдирди элдин астына. Анан азыр тиги болуп аткан иштерди эле ошо тиги мен ойлойм тиги бул толугу менен бул Сооронбай Жээнбековдун ошо берген ошо тиги шайлоо убагында элдин астында шайлоо бүткөндөн кийин президент болуп атканда инаугурацияда ошо баягы сөздөрүн кайталап айтты. Эң негизги менин ишимде ошо коррупция менен күрөшүү максат болот деп ошо да айтып кетти. Мына бүгүн да тастап атат, азыр да бүгүн да коррупция менен тиги иш баягы уланып атат. Азыр дагы тиги көрүп атасыз тиги чоң даражадагы кызматкерлер ошо коррупция маанагандар азыр жоопко тартылып атат. Бул жерде жанагы кыргызда айтып коет эмеспи, шебегени канча капка катсаң да ал бир күнү чыгат депчи. Ансыганы бул мурунку президент менен бүгүнкү башчынын ортосундагы бир аз бир пикир келишпестиктер бүгүн канчалык жашырсак деле ал элдин алдына чыгып калгандай көрүнүп калды да. Анын бир себеби жанагы Мискенбаевдин айткан сөздөрү жана социалдык тармакта СДПКнын өкүлдөрү дагы бир топ бир бул түштүктүктүк кылып биздин мурунку түндүктүк президенттин сөзүн бүгүн укпай атат деген пикирлерин да жазып жатышат да. Эми мүмкүн бардыгы жакшы бүтүп, мүмкүн эки мурунку кийинки өлкө башчылар бир пикирге келип, элдин тагдырын ойлоп, бардыгы эле жакшы бүтүп кететтир. Ага карабастан бүгүн мына съезд өткөнгө чейин элди бир дүпөйл ойго салып, кооптонуу пайда болуп жатат. Бул эки президент эгер чындыгында эле аягына чейин тирешип барса, мунун аягы эмне менен бүтөт деп ойлойсуз? Эми сиздин сурооңузга жооп берейин. Ошо сиз айтып атпайсызбы, ошо эмне үчүн мындай тиги макалаларды жазып атам, ошо тиги эскертип атам. Эмне дегенде бу жерде съезд болот. Төрагасынан шайланат. Ал кооптотурган жок. Эмне дегенде ошо Алмазбек Атамбаев баш болуп, ошо тиги Бескенбаев, Мейирбек Бескенбаев төш болуп айтып 7 апрель күнү 2018 жылы биз 10 000 элди топтоп форумдан анан тиги жүрүш борбор районтка барабыз деп атат. Ошондо мен айтып кеттим, 10 000 эл деген бул өтө чоң биз үчүнчү. Мына мен 2005 жылы, 2010 жылы мына кайгылуу, кандуу эмелерде, окуяларда мен ошол жерде эң бир активдүү баягы ошол жерде болуп жүрдүм. Ошол жерде 10 000, 20 000 эл чогулганда, а жерде ошончо элди санын, ошончо элди башкаруу өтө кыйын. Өтө кыйын. Эмне дегенде азыр эми баягы 10 000 элди чогултуп алып, ошо жүрүшсө, кимге кепилдик берет ушу тынч өтөт деп? Эч ким кепилдик бере албайт. Эмне дегенде өзүң сүйлөп 10 000 эл деген бул сел. Эмне дегенде ошол жерде бул террористтик тиги группировкалардын баардык мүчөлөрү кирип кетиши мүмкүн. А жерде баягы тиги мындай акылсыз тиги адамдар кошулуп калышы мүмкүн. 3-чү, 4-чү күчтөр кошулуп бир жагымсыз нерсе жаралышы мүмкүн. Кошулуп кетиши мүмкүн. Эмне дегенде азыр ачык эле мына саясий талааны карап көрсөк, өтө мындай каршы күчтөр азыр топтолуп атат. Эмне дегенде каршы күчтөр көп. Ошону биз эске алыш керекбиз. Анан тиги ошо 10 000ди чогултуп, ошо тиги форумду чогултуп, тиги борбор районтка келгенде максат эмне? Эмне дегенде аянтка чогулса болбойбу? Или ата бейитке чогулса болбойбу? Деп мындай ой анан суроолор пайда болот да. Эми мен ойлойм мындай алысыраак ой жүгүртсөк, мен ойлойм бул мурунку президент ошо азыркы болгон президентке сес көрсөтүү мындай болуп атат деген мындай ойлор пайда болот да. Эмне дегенде мына 8 февраль күнү 2018 ошол жерде так айтылды. Эмне дегенде ошо тиги укук коргоо органдар, ошо атайын органдар, тиги соттор, анан тиги башка прокуратуралар түздөн-түз өзүнүн ишин алып барбай, ошо коррупцияга малынып, ошол жерде түздөн-түз чоң мамлекетибизге, элибизге зыян келтирип атат деп
ачыктан ачык айтты. Но жерде айтып коюш керек, эмне дегенде баардык жетекчилерди мурунку президент Алмазбек Атамбаев коюп кеткен. Ошол жерде мен ойлойм, ошол жерде ошолорго мындай түздөн түз ошо тиги мындай сөз айтылды, пикир айтылды. Мен ойлойм, ошолордун ичинде да каршы болушу мүмкүн деп атам. Не дегенде мына бүгүнкү күндө баягы коррупциянын баягы коррупция кылып аткан кызматкерлердин куйругун басып алды. Алар дагы азыр каршылык көрсөтүшү мүмкүн. Ким эле тиги баягы сүйлүү сүттү майлуу сүттү жерин берип койсун. Миллион миллиард деген акчалар келип атса, кантип алар баш тартсын? Ошолор дагы бир баягы жаңы реваншистский күч пайда болот деген мындай ошондой бир ой пайда болуп атат. Бул Сооронбай Жээнбековду Алмазбек Атамбаев өзү сунуштаган, өзү колдогон. Мен ойлойм, ошо тиги колдоп ошо тиги сунуштаганы чын болсо, мен ойлойм мындай ошо жаңы президентке кайта тиги жардам бериш керек. Мурунку президент жардам берип, тыгыз иштеп, ошо ой максаттарына тиги ишке ашканга жардам бериш керек. Тажрыйбасынан бөлүшүп, да, тажрыйбасын бөлүшүп, өздөрү айтып атпайбы? Эми чындыгында мындай да, Сооронбай Жээнбеков өзүнүн убадасын аткарды. Биринчи убадасын аткарды. Не дегенде эл батырын берди. Тиги баягы кол тийбестигин ошо тиги күчөтүп берди. Атайын указдар чыгарды. Бул баягы өзүнүн баягы берген убадасын аткарды. Эми бу жерде мындай да, жаңы президент келгенден кийин бардык мамлекетте өзүнүн командасын чогултат. Өзүнүн ишенген адамдарды тиги жетекчилигине коет. Ошолор менен баягы ойлору пикир болуп, баягы максаттары пикири болуп, ошол жерде бир команда болуп, ошол жерде иш башташ керек. Анан кийин арабаны ар жака тартса, иш жүрүшпөйт. Анан дагы мындай да, эми Сооронбай Жээнбеков эл шайлады. Эми Атамбаев сунуштады. Эл шайлады. Мен дегенде эл шайлап койушу да мүмкүн эле да. Тиги бабаны шайлап койсо, бабаны болуп кетпейт. А бу жерде эл шайлап атат. Эл Сооронбай Жээнбековго ишенип атат. Ишеним көрсөтөт. Ошон үчүн бу жерде көпчүлүк эл шайлаган. Өзү да Сооронбай Жээнбеков президент айтып атат, мени эл шайлаган. Эми Атамбаев сунуштаса эле ошонун баарын угуп эле болгон жок ал. Чынында бу жерде бул эл шайлаган, бул президент. Мына сиз шайладыңыз, биз шайладык. Менин чоң үмүт менен шайландык. Эми ошо тиги убакыт бериш керек. Ошо тиги азыр баягы тиги баардыгын тапшырма берди. Жетекчилердин баарын тапшырма берди. Укук коргоонун жетекчилерине, тиги башкы прокуратуранын жетекчисине, сотторго баардык тапшырма берди. Алар тапшырма аткарбаса, анда президенттин толук укугу бар. Алардын ордуна башка иштей турган ишмердүү, тажрыйбалуу адамдарды, жетекчилерди койгонго толук анын укугу бар. Маегиңизге чоң рахмат, Расул мырза. Бул бир жанагы саясий көз караштагы адамдардын пикирлерин чогултуп жатабыз. Негизи биздин максат бардыгы жакшы бүтүп, бардыгы жакшы болушун каалайбыз. Жана Кыргызда жакшы сөз бар, ар бир инсан өз ордун билиш керек деген. Бүгүн ким президент болсо эл башкарып, ким премьер болсо өз милдетин аткарып, күч органдары өз милдетин аткарып, жалпы ынтымак болсок, мүмкүн эртеңки биздин мамлекеттин келечегине бир жакшы жол салынат деген ойдобуз. Маегиңизге чоң рахмат. Дагы ушундай бир жеке пикирлериңиз болсо биздин студияга келип туруңуз. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн коомдук ишмер Расул Үмүталиев келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.